Кыргызстандын абактарына киши батпай нормадан ашып кетти. 800 соттолуучу кармала турчу жерге 1000ден болуп калды. Буга жазалардагы гумандуулуктун алсыздыгы себеп экени белгиленүүдө. Бүгүн бул маселени эл аралык уюмдар менен кыргыз бийлиги Бишкекте талкууга алышты. Өлкөдө жалпы 11 түрмө, 14 жатак абак, 6 тергөө изолятору, ошондой эле бир өзгөчө түрмө бар. Жалпысынан бул жайларда 10 миңдей киши жазасын өтөп жатат. Бирок бул нормадан ашып кеткен. Буга биринчиден имараттардын жетишсиздиги, экинчиден жаза берүүдөгү гумандуулуктун төмөндүгү себеп. Ар кандай майда кылмыштар жазалат, кээ бир адамдар деген биринчи жолу кээ бир кылмыштарды эметилет, анан соттун чечими, тергөө убакыты деген абдан көп болот, убакыт көп болот. Ошон үчүн деген көбүнчө деген ушу тергөө изоляторлор деген саны деген көп болуп деген эметет. Андан тышкары деген негизи азыркы күндө деген кээ бир жаза аткаруу мамлекеттик кызматкеринин кээ бир мекемелердин ичинде дагы жалпы сандар деген кичине көбөйүп атат да. Жаза өтөө мекемелеринде кишилердин толуп кетишине, башка кылмыштардын саны өскөнү да таасир берүүдө. Ага диний экстремизм, терроризм өңдүү жаңы кылмыштын түрлөрү кирет. Терроризм жана экстремизм кылмышы менен 2009 жылы 51 киши кармалса, өткөн жылы анын саны 185ке жеткен. Быйыл дагы ага сандар кошулган. Мындан мурун дагы кыргыз бийлиги жазаларга гумандуулукту киргизүү менен түрмөдөгүлөрдүн бир тобун эркиндикке чыгарган. 9 жылдан баштап кирип аткан мыйзамдар, кодекстерде аларда көп ушул гуманизация маселеси ушу алдыга чыкканда негизи. Ошол жерде көп нерселер каралган. Баягы анча-мынча майда чүйдө кылмыш кылгандардыга шарт берип, оңолгонго шарт берип, аларга мамлекет жагынан мындай көңүл бурулуп калды да. Аларды мүмкүн штраф менен эле, мүмкүн профилактика менен эле, мүмкүн мындай кичине баягы коомдук иш менен алектик кылып эле жазалап койгон мүмкүнчүлүк пайда болот да. Эми дагы гумандуулукту күчөтүү боюнча бир катар кодекстерге өзгөртүүлөр кирип, 2019 жылдан тартып иштеши күтүлүүдө. Ал эми Борбор Азия боюнча гумандуулуктун деңгээли бирдей. Дүйнө жүзү менен салыштырып караганда Кыргызстан 90-орунда. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, которые пересмотрели свои уголовные законодательства. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн гумандуулук боюнча мыйзамдарды чыгаруу менен алдыда келатат. Бирок аны аткаруу, ишке ашыруу жагы калды. Ал экинчи маселе. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүндө гумандуулук түрмөдөгү реформалар бирдей деңгээлде эле. Альтернативные меры наказания и самые главные, важные задачи на сегодняшний день стоит это реализация законных изменений. Жер планетасы боюнча 10 миллиондон ашык киши абактарда жазаларын өтөшүүдө. Мындан батыш өлкөлөрү. Анын ичинде Германия мыйзамдарында гумандуулук боюнча үлгү аларлык деңгээлде дешет адистер. Ошондой эле Кыргызстандагы сот реформасынын жүзөгө ашпашы да өз кедергисин берип, ак жерден абакка отуруп калгандар бар экени айтылууда. Улукбек Кутманбаев, Адлет Марсбеков, События, РТВ Медиа.